Assalamu alaikum, амансыздарбы урматтуу достор, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. 17 декабрда Майамиде пландалып жаткан Титан FC уюмунун 73-чү мелдешинин алкагында кыргызстандык мекендешибиз Азиз Сатыбалдиев өзүнүн АКШдагы алгачкы беттешин тажикстандык мушкер Наимовго каршы өткөрөөрү айтылган болчу. Бирок аталган беттеш орун албай калды. Бул тууралуу алдыда кененирээк, ага чейин биздин каналда калып туруңуздар. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. АКШдагы ММА боюнча уюмдардын бири Titan Fighting Championship уюму 17 декабрда өзүнүн эл аралык 73-чү мелдешин өткөрмөк. Анда кыргызстандык мушкер Азиз Сатыбалдиев тажикстандык Наимов аттуу мушкерге каршы кескелмек. Мындан дээрлик бир жума мурда кыргыз мушкери АКШга учуп барып, беттешке даярданып баштагандыгы тууралуу маалымат тараткан. Бирок кече Алайхан Кайман аты менен таанылган мушкерибиз өзүнүн Инстаграмдагы баракчасы аркылуу бул беттешке ал катышпай калгандыгы тууралуу маалымат таратты. Анын айтымында ал беттешке даярданып жаткан учурда белинен жаракат алган. Ошого байланыштуу бул беттешти жылдырууну суранган. Бирок уюштуруучулар тажикстандык мушкерге башка атаандаш табарын Азиз Сатыбалдиевди бул мелдештен четтетерин кабарлаган. Анткени менен Titan FC уюмунун алдыдагы мелдештеринин алкагында Азиз Сатыбалдиев өзүнүн күчүн кайрадан сынап көрүшү толук ыктымал. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Азиз Сатыбалдиев АКШдагы мелдешке катышуу үчүн атайын жумушчу визасын дагы алган болчу. Эми мекендешибиз океан ары жагында алдыдагы мелдештерге даярдыгын көрөт. Жана Азизге биз тек гана ийгилик каалайбыз. Буга чейин Titan FC уюмунда Кыргызстандын бир топ мушкерлери беттештерин өткөрүп келген. Алардын катарында Тилек Машрапов, Рыскулбек Ибраимов сыяктуу мушкерлерибиз бар. Рыскулбек Ибраимовдун дагы аталган уюмдун алкагындагы кезектеги беттеши жакын аралыкта белгиленерин мушкер өзү буга чейин билдирген болчу. Урматтуу достор, чындыгында Азиз Сатыбалдиевдин бул беттешке чыкпай калганы өкүнүчтүү. Ага карабастан кыргыз мушкерине биз ийгиликтерди каалайбыз жана сиздер менен коштошобуз. Кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар буйруса биздин каналда чыгып турат. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар.